тынч чогулуш өткөргөнгө Кыргыз Республикасынын аймагында ар бир жаран эркин өзүнүн ой пикирин билдирип, тынч чогулуштарды өткөрүп, чогулуштарды өткөрүү жөнүндө бийлик өкүлдөрүнө кат жүзүндө маалымат тапшырып коюп, өткөрүүгө укугу бар. Баарыбыз билебиз, баш мыйзам болгон Конституцияда так көрсөтүлүп турат. Ар бир жаран өзүнүн пикирин, оюн ачык билдирип, массалык маалымат арасынан тынч чогулуш өткөргөнгө укуктуу дейт. Бийлик өкүлдөрүнө кат жүзүндө бериш керек чогулуш өткөргөн адам. Жаран, кайсы бир жаран болбосун. Ошо топтолгон адамдарга кеңеш берет элем. Ким кайсыл адамды ээрчип, ошол чогулушка барган адамыңарды, лидериңерди толук кандуу билгенден кийин анан ошол чогулушка барса. Көп учурда биздин адамдарыбыздын, жарандарыбыздын мыйзамды толук билбеген кесепетинен жоопкерчиликке тартылып, жазаларын алып калып атышат, жаза жоопкерчилигине тартылып калып атат. Анткени ошо арзыбаган 2-3 тыйынын баягы тыйындарын азгырылып, чогулуштарга барып туруп койгонубузга эч нерсе болбойт деп барып атышат, бирок ошол чогулуштарда чоң кылмыштын кесепеттери чыгып калып атат. 2010-жылкы окуяларды айтсак болот. Кыргызстан эгемендүү болгондон бери бир канча мындай митингдер, чогулуштар болду. Бирок ошо чогулуш уюштурган адамдар ошо себепкер болгон адамдар бири да жоопкерчиликке тартылган жок. Тескерисинче эле карапайым адамдар, кыргыз элдин жарандары жапа чегип, моралдык таптан, материалдык жактан жапа чегип калып атат. Эми как юрист катары кеңеш берет элем. Ошо чогулуштарга барарда бир сыйра өзүңөрдүн укуктарыңарды билип, эмне себептен барганыңарды, эмне чогулуш болуп аткандыктарын толук билгенден кийин барса. Анткени мына 2010го дагы эле кайтып келсек, 2010до мына Кадыржан Батыровду кайтып кетсек, мына канча деген мыйзамсыз чогулуштарды өткөрүп атып, кесепетинде улуттар арасында касташуу болуп, өзү жоопкерчиликтен качып кетип, мына канча деген үйлөр, канча бейгүнөө адамдар, кыргыздын жарандарынын кандары төгүлүп, бейгүнөө адамдар соттолуп, жазаларын алып калды. Ошондой жагдай болбош үчүн мыйзамда мыйзамсыз чогулуш өткөргөндөргө жаза камак түрү көрсөтүлгөн. Эми мен карапайым элге түшүнүктүү болуш үчүн мындай кара сөзүм менен түшүндүрүп атам. Эгерде статья мыйзамдар айтсам, көп жаран түшүнбөшү мүмкүн. Ошол себептен жаза көрсөтүлгөн. Чогулуш өткөргөн жерде мыйзамсыз үгүт иштери жүргүзүп, туура эмес мыйзамсыз сөздөр айтылган болсо, ал жерде Конституцияда жана мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Ар бир адам өзүнүн кыймыл аракет сөзгөн, айткан сөзүнө, мыйзамсыз сүйлөгөн сөздөрүнө толук жооп берип калат. Мыйзамсыз деп улуттарды касташтырууга алып келген, кандайдыр бир диний же бийлик өкүлүнө карата бийликти басып алууга үгүттөө иштери, сөздөрдү айтылган болсо, бул мыйзамсыз аракеттер болуп эсептелет. Ал жерге бийлик өкүлдөрү, орган өзүнүн баасын берет. Ар бир жүргүзүлгөн тынч чогулуш болобу, кандай бир топ же чогулуш болбосун, ал жерде бийлик өкүлдөрү карап, өзүнүн көзөмөлүн жүргүзөт. Эгерде мыйзамсыз аракеттер болсо, ар бирине чара көрүлөт деп эсептейм. Анткени мыйзамда так көрсөтүлөт. 18 жаштан эркин мыйзам алдында так жооп берүүгө укуктары жана көрсөтүлгөн. Мындай чогулуштар, тынч чогулуштар деп айтылат башында. Биринчи очередте ошол чогулушту өткөрүүчү организаторлор же уюм, же бир кандайдыр бир коом, же бир партия болбосун, өзүнүн ошондой тынч чогулуш өткөрүү максаты болсо, кайсы бир шаарда болбосун, ошол шаардын өзүнүн өкүлчүлүгүнө кат жүзүндө кайрылып, өзүнө ошо чогулуш өткөрүп берүү жерин, аймагын же жерин өзү тактап берет, ошо өкүлчүлүк. Ошол жерге гана өткөрүүгө милдеттүү. Ошондой чогулуш өткөрүү, акция, топтом болгон жерлерде бийлик өкүлдөрү көзөмөл жүргүзүп, ал жерде тартип сакчылары өз укук милдеттерин аткарат. Эгерде тартип сакчы бийлик өкүлдөрүнө каршы акарат сөздөр же кандайдыр физикалык кыймыл аракеттер болсо, бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Жаза көрсөтүлүп турат, камак түрү көрсөтүлөт. Мыйзамсыз чогулуштарды таратуу учурунда бийлик өкүлдөрү, орган, ички иштер орган кызматкерлери тарабынан элдин, коомчулуктун тартипти жана сактоо учурунда мындай спец средстволорду, газовый жана резина окторун пайдаланууга бул өздөрүнүн положениясында укук бар.
курал колдонуп ошо жарандарыбыздын канын төккөнгө жана ошолордун өмүрүн кыюуга укугу жок. Мыйзамда так көрсөтүлгөн ички иштер органдарынын жана бийлик өкүлдөрүнүн өздөрүнүн укуктарынан аша чапкан болсо, ал учурда анда бийлик өкүлдөрүнө мыйзам чаралары колдонулат. Өзүн өзү өрттөөгө алып барган учурда мыйзам тарабынан эч ким өзүнө дагы кол салууга укугу жок. Өмүр ар бир адамдын жаранын тагдыры жашоосу мыйзам тарабынан корголот. Ошол себептен ага мыйзам жол бербейт. Абакта жаткандардын ооздорун тигип өздөрүнө өздөрү баягындай жолго баруу, бул өзүнүн ошол шартта кандай оор кырдаалын коомчулукка билдирүү аракеттери деп түшүнөбүз да. Мыйзамда ачарчылык кылынбасын же ачарчылык кылсын деген жери так көрсөтүлгөн жери жок. Бирок жогоруда айткандай эле ар бир жаран өзүнүн ой пикирин ар кандай жол менен билдирет. Коомчулукка залалын келтирбеген, өзүнүн өмүрүнө коркунуч келтирбеген жагдайлар менен билдирсе болот. Кыргыз Республикасынын символикаларын, байрагын, президентибиздин сүрөттөрүн жана башка улуттук ар намысыбызга тийген биздин өзүнүн атрибуттарыбызды өрттөп талкуулоого мыйзам жол бербейт. Ал боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексине мыйзам чаралары көрсөтүлгөн. Эгерде ошондой партиялардын же уюмдардын чогулуш өткөргөн учурунда экинчи уюм топтун кагылышуусуна алып келген болсо, бул жерде эки тараптын тең уюштуруучулары жоопкерчиликке тартылат. Ал боюнча мыйзамда чаралар көрсөтүлгөн. Жөө жүрүш, эгерде бүгүнкү күнү биздин жарандарыбызга, коомчулукка залалын келтирбей, кандайдыр бир тоскоолдук жаратпаса, жөө жүрүш өткөзгө болот. Бирок мыйзамда бүгүнкү күнү баягы жол тосуп, өзүнүн пикирин билдирип, бийликке кандайдыр бир өзүнүн үнүн жеткирүү максатында же бир кандайдыр бир таасир тийгизүү максатында мына бизде практика болуп калды. Эгемендүү болгондон бери жол тосуу. А бүгүнкү күнү ошол боюнча жол тосууга мыйзам тарабынан чек коюлган, жол тосууга жол берилбейт. Жол тосуп, коомчулукка кандайдыр бир тоскоолдуктарды жараткан учурларда ал тоскон адамдарга карата жоопкерчилик көрсөтүлгөн. Мыйзам тарабында жазык кодексинде жоопкерчиликке тартылышат.